Урматтуу журналисттер, мен бүгүнкү күнгө чейин ошо бир көп жылдар бою, ондогон жылдар бою такай кайрылуунда я обращаюсь ко всем человечествам и правителям государства деп сөз баштап и ушул информациянын баарын адамзатка жеткирүүгө аракет кылып келген. Мына өткөн жылдын 19-жылдын ноябрь айында мына бу медик, врач-кардиолог, врач эжекейлер ушул жерде дагы рак оорусунун пайда болушун жана системный оорунун пайда болушун ушу мага келип айыкканын айтып бергенде аркасынан НТС керек болсо эженин иштеген жерине чейин барып, заведующийне жолугуп, буларга наказание болобу деп ошентип эле жок, мына ушул кыздар, ушул эжекелер айткандай болуп атат бүгүнкү күндө акыбал. Бүгүнкү күндөгү оор акыбалга мына адамзат, дүйнө башчылары, өзүңүздөр күбөсүздөр, мен бир эле нерсени айткым келет. Ушул оорунун, коронавирустун пайда болушун, рак ооруларынын пайда болушунун бир эле себебин айткым келет да. Бир чоң нерсени адам түшүнүш керек болуп атат бүгүнкү күндө. Эмне дегенде, адам жаралганда, мына өзүңөр мындай элестеткиле, адам жаралганда бул дүйнөгө сүйлөө мүмкүнчүлүгү жок жаралып келген. Анан турмуштун мукташтыгынан сөз пайда болгон. Турмуштун мукташтыгынан палатка ойлоп тапкан, турмуштун мукташтыгынан мына биз кийип калдык, угуп калдык, жарык акшым деп териден жасалган. Ошол турмуштун мукташтыгынан чыккан ушунун баары. Ошонун баары эволюция деп саналат. Же болбосо дүйнө окумуштуулар айтат, суу доору, темир доору, таш доору, акыркы техника доорун жашап өттүк. Же болбосо көптөгөн байгедей, пайгамбарлар доорун, баатырлар, Чыңгызхан доорун, Манас доорун, Ленин доорун жашап. Ошонун баары эволюция деп саналат экен дагы. Анан эволюциялык жол менен жүрүп отуруп, аталары өлүп, балдары келип дегендей, ушу 21-кылымда адамзаттын гени жетилиптир да. Гени жетилди деген сөз мындай деп түшүнсөңүздөр болот. Гени жетилген бала эмне кылат? Гени жетилген бала ата болот. Гени жетилген кыз эне болот. Ошол сыяктуу адамдын гени жетилгендиктен азыр ааламдын, вселеннаянын же адам Кудайга айланыш керек. Человек Богом должен стать на новом мире. Эгер ушул гени жетилген адам ааламдын ролун, мисалга мындай кайра мисалга тартып түшүндүрсөк болот. Бала төрөлгөндө эмне болот? Тили болсо жок жаралат. Анан үйдөгүлөр орусча сүйлөсө кыргыз тили болбаса деле орусча сүйлөп калат. Анан мектепке барат, садикке барат, институтка барат, көп күндөрдү басып өтөт, аң сезим өсөт. Акырында гени жетилгенде ал ата, керек болсо чоң ата, чоң эне болот. Көрдүңүзбү? Гени жетилгенде ата болду, ал өспүрүм кезде боло албайт эле. Эң биринчи оорунун пайда болушу мына ушулда. Адамдын гени жетилгендиктен, эгер ал ааламдын кызматын аткарып кетпесе, адамдын анатомиясы уулу бир зат бөлүп чыгып катат да, ошондуктан рак деген пайда болуп атат мына. Аны медицина тапкан жок, айыктыра албайт, даже причинасын билбейт. Мына бул вирус дегендер болуп атат. Дүйнөдөгү конфликт, природный катаклизм, ушунун баары ушундан пайда болуп атат. Бир нерсени түшүнүңүздөр. Анан ошол кезде мына дүйнөдөгү окумуштуулар ар кандай вакцинды ойлоп табабыз деп атат, ал деле окшобой атат, медиктер, техника, 10 миллиардтаган долларларды бөлүп атат мына көрүнгөн мамлекет. Бир гана кыргыз куткарат мындан. Эмнеге деп ойлосоңуздар мындай. Адам акылы менен ойлоп тапкан мыйзам деп берилет мына китептин өзүндө. 21-кылымда адам ойлоп чыккан мыйзам, медицина, техника, ажал азап болот, могу теңирдин мыйзамы канат болот дейт да. Дүйнө эли бир нерсени билиш керек. Мына журналисттер, саясатчылар, окумуштуулар дегеле адамзат бир нерсени билиш керек. Эң биринчи адамдын гени жетилгенин. Анан ааламдын ролун аткарыш керек экендигин. Эгер аны аткара албаса, ошол вирус иштен бир ВИЧ оорусу бул жерде берилет, чума деп берилген. Конечно, там коронавирус деген жок, ааламдан берилгенде. Ушуну билиш керек. Экинчи, кыргыздын улуулугун билиш керек. Ал эмне деген сөз?
Эгер билсе, бул ушу дүйнөгө мен да бир миссия менен жаралып келгем. Сиздер да бир миссия менен жаралып келгенсиздер. Ошол сыяктуу ар бир улуттун бир миссиясы болот экен. Мисалга баштын ролун кол эч качан аткара албайт, же колдун ролун баш аткара албайт эч качан. Ошол сыяктуу кыргыз ааламдан келген өкүл деп биз ушул жерге пресс-конференция өткөзөбүз. Далилдери, дастандары, ааламдык дастандары, аалам менен байланышкандары, түшүнө карап иш кылганы, керек болсо ай, нур, перизат, периште деген аттары ааламдык дастанда адам ойлоп таппайт, ааламдан берилет. Ана Саякбай ата жөн эле мисалга аткаруучу болгон телеисполнитель. Ошол сыяктуу 21-кылымда адамзат жол таппай калган кезде кыргыз ааламдан келген өкүл болгондуктан ааламдан адамзатты сактап калуу үчүн кадимкидей эле аян катары, жанагы түш аян деле аткарылат го, түш аян деп коебуз го, түштү көрөбүз, ал аткарылат го. Күн өтпөй, ай өтпөй, ошол сыяктуу эле аян катары илимдер берилген. Анан ушул илимде анан берилет да. Ошол мен айтып аткан вирус, рак оорусу эмнеден пайда болот, аны кантип сактаса болот. Экинчи ушуну билиш керек адамзат. Кыргыздын улуулугун улуттай көрбөш керек, өздөрүнө салыштырбаш керек. Эмнеге кыргыз улуу дегенде, улуу күчтүн ролун, Кудайдын, ааламдагы периште духтун ролун кыргыз гана аткара алат. Кыргыз бүгүнкү күндө мигрант болуп жүрбөйбү? Кыргыз бүгүн түрмөдө отуруп атпайбы? Ал үчүн жаралып келген эмес. Кыргыз мына ушундай учениядан, окуудан өтүш керек дагы, ошо ааламдын ролун аткарып калыш керек. Үчүнчү, мына мен чыктым, Кудайым деп ушул жерде пресс-конференция бердим. Анткени мен 4 жашыман баштап көрүнүш көрөм, мен көрдүм десем көрөм да, көргөм. Бирөө көрө албайт да, бирөө көрөт. Жана көз ачыктар деле көрөт да, бир нерсе. Мазар ээсин көрөт, бир ата-бабанын арбагын көрөт. Ошол сыяктуу мага Теңир ата көрүнүп туруп анан айтканда, сен адам эле болуп алдың дегенде, мо элге окшоп. Сен мындай ааламдык болот экен, чоң аалам. Большой энергия бол деп. Анан Кудайды бүгүнкү күнгө чейин ушул жерде пресс-конференция бергенбиз. Мисалга динде мынтип коет. Асманда бир на троне сидит старик деп мындай представление кылып койгондо, асманда эч кандай старик да жок, эч кандай араб адам да жок. Эч кандай орус адам жок. Ал бир энергия. Ал эмне деген сөз? Могу мазар ээсин эмне деп коет? Мазардын ээси бар деп коет. А бирок ал жерде бир абышка отурган жок, же бир аял отурган жок да, жерде бир энергия бар. Же орусда, кыргыздар айтат, могу үйдүн ээси бар деп коет. Ошол сыяктуу ал душа бир энергия экен дагы, анан адамзатка керек болгондо бир адамды кийип алат экен. Биздин тело жөн эле бир исполнитель экен да. Анан адам ааламдын ордун аткарабы деп суроо болот да. Ооба аткарат. Адам өзү эмнеден жаралган дегенде, эненин курсагында ааламдык эле бир энергиядан жаралган. Анан жаның кайда барат? Өлгөндө асманга барат. Эгер мен жаралып келбесем, асманда менин жаным бир мондай дух болуп турмак дагы, түш аян аркылык же кырсык аркылык мени башкарат, деги адамзатты башкарып турмак. Ошентип адамзат ааламды түшүнүш керек. Кыргызга улут эмес, ушундай бир улуу илим берилгенин, илим менен кошо сыйкыр берилгенин түшүнүш керек. Үчүнчү, адамдын гени жетилгенин билиш керек. Төртүнчү, табиаттын кызматын бүгүнкү күнгө чейин билбей келген. Мисалга, башка улут абаны воздух деп коет, болду, башка эчтеке билбейт. А кыргыз билет, воздух что есть? Дух есть. Мазар ээси арбайдар, периште, ангел, инопланетян баардык воздухта экенин билет. Ошон үчүн мына мен айтып атпайбы, сен кантип эле Кутайга вирус жөнөттүң деп күлкү кылды, тамаша кылып атат. Мен айтат элем, илгери элинин башына күн түшкөндө жаачылар деген жамгыр жаадырган, куюн чыкырган. Бул болгон да, биз укканбыз, болуп келген. Ошол сыяктуу ааламдан улуу Кудай катары, адам катары буйругун бердиби? Буйругун берди, укугун берди. Мен ошол табият күчтөрү менен эле адамзатты башкарып коем. Мына бир жерде торнадо болуп атат. Мисалы Америкада, батыш элинде. Аны өнүккөн техникасы токтоткон жок, табияттын кырсыгын. Аны медицинасы токтоткон жок, аны соту, уюму, президенти токтоткон жок. Ошон үчүн кыргыз дүйнөнү башкарат десем күлкү болгонго, кантип эле башкарат деп. Чындыгында мына кыргыз азыр дүйнөнү башкарып атат. Кыргыздан мисалга элдин башына күн түшкөндө бир убакта, бир улуттарга, мисалга да, Чыңгыз хан чыккан, Осман империясы чыккан, Манас чыккан, Македонский чыккан дегендей. Алар эмне кылган? Мамлекет курган. Алар армия курган. Алар жерин сактаган. Азыр баатыр келип
2 кишини өлтүрүп койсо камалып кетет. Азыр бир кезде элдин башына күн түшкөндө пайгамбар келген. Азыр пайгамбар келсе, ал эволюция, аны менен адам жашабайт. Анан азыр ошол Кудай энергиясы келип адамды кийип, анан ушундай энергия менен башкарат. Же болбосо мындай түшүнсөк болот. Саякбай атаны бир ааламдык энергия кийбесе, ал жанагынча Манаста айтпайт эле да миллиондогон сапты. Мисалга мен улуу кишилерден уктум. Барып турушу чоң казапты айтып бересизби десе, бүгүн башкача айтат дейт да, бирок мааниси ошо чыгат. Сөздөр орун алмашат. Эртең башкача айтат дейт, бирок мааниси ошондой эле чыгат дейт. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, урматтуу журналисттер, сиздер ошол кыргыз болуп жаралгандай, мына азыр элдер бүтүп калды, улуу кыргызбыз, ооба деп коет. А улуу кыргыз болсоң, сенде улуулук сыпат болбой атпайбы? Улуулук сыпат жок. Мындай бир адамдык керек болсо, аялдык сыпат жок. Анан эми мындан не деп жашаш керек дегенде, мынтип берилет ааламдан. Кудай аялдарды алсыз жаратты, бирок өзүнөн кийинки сыйкырды, кереметти, ачкычты, магияны баарын аялга берди дейт. Анан бул чынбы деп ойлонсоң, маймылда эркекти мактаса, аял мугалим болот дейт. Эркекти аял мактаса, мазгиси майлаганга барабар деп берилет ааламда. Жан дүйнөсү жарды эркекти, аял жана мактаса жоокер болот дейт. Демек көрдүңүзбү, аялда сөзүндө, ошо мээриминде ошончолук энергия бар. Демек аял, сиздер аял эмессиздер, сиздер ааламсыздар. Мына ошону түшүнүңүздөр. Анан бүгүнкү пресс-конференциямды орус тилде бир басым кылып өтөйүн дегем. Себеби мен ошо кыргыз тилинде YouTube каналында сүйлөдүк, Next TV'да сүйлөдүк, Манас телевиденияда сүйлөдүк. Анан бүгүнкү күндө мына коронавирус эмнеге пайда болуп атат дегенде мындай экен. Ошо ар бир адамдын миссиясы бардай, көрсө ар бир организмдин дагы бул дүйнөгө келген миссиясы бар экен. Мисалга мынтет го, кыргызда таш боор адам экен дейт го. Таш боор экен дейт. Ал боору оорубайт деген сөздө бирөөгө мындай мээрим төгүлбөйт деген адам. Же болбосо мынтет, мен боорум ооруп атамдын көрөгөрү дейт го. Ошол боор мисалга могу табиатка, адамзатка мээрим төгүп турсам, жанагы гепатит деген оорулар болбойт экен. Мына азыркы адам тырышып алды, кысылып алды, кыжаалат болду, ошон үчүн сырыс печени дейбизби, же болбосо гепатиттин түрлөрү, кыскасы боору ууланып кетип атат. Көрдүңүзбү, мына мээрим төгүңүз, келиңиз. Мына абага найразың жокко, кел мээрим төг. Сууга найразың жокко, башка элге найразың болсо мээрим төг. Мына жакшынакай кыргыздын. Мен мына кыргыз улуу деп келдим, анан мен жалган айтып атамбы деп ойлосом, жок, чын айтып атам. Себеби кыргыз чын эле улуу дүйнөдөн келген, улуу энергиянын ээси. Мен кыздарга айтам да, булар пенде эмес, булар периште дейм. Чын эле жанын асмандан мындай периште болуп турган да. Анан жерге кызматка түштү да. Ошондуктан мына ошентсең бооруң оорубайт экен. Демек боордун кызматы только канды тазалоо эмес, ошол мээрим төгүп турсаң оорубайт. Анан өпкө эмнеге ооруп атат? Ооруп атат мисалга 3 түрлүү адамдарда ошол жана коронавирус жугат экен, ооруйт экен да. Бул могу китепте бар, ааламдан берилген. Бул 2007-жылы жазылган. Биринчи, техника менен өнүккөн мамлекеттерде боору ооруйт. То есть өпкө ооруйт дейт да. Ар кандай жанагы ааламдан берилген оорулар пайда болот дейт. Эмнеге дегенде, сиздин болгон убактыңыз техникага кетип калат экен, же оюн ойнойсузбу, же майдан жасасызбы дагы, телоңуз өспөй калат экен. Тело ааламдын ролун аткарбай калганда, ошол мына Кореяда ошол оору пайда болуп атат, Японияда ошол оору пайда болуп атат. Ошондуктан мына өпкө оору болбош үчүн не кылыш керек? Докту бийик алып жүрүш керек. Докту. Мен ошол духум болгон үчүн айтып атам да, мен Кытайга вирус жөнөтөм. Аны мен былтыр айткам, жана Солтон Сарыга нарындыктар, булутобулуктар барып, жана Кытайларды айдап түшкөн кезде, ошол кезде посольствосы карызды болуп баштаган кезде, мен бийик дух менен айтып атпаймынбы? Баатырда бийик дух болгон да, баатырларда. Көрдүңүзбү, ошон үчүн жаңы доордо бийик дух менен жашасаң өпкө оору болбойт экен. Кимдер ооруйт экен? Техникага байланып калган адамдар, техника менен өнүккөн мамлекеттер ооруйт экен. Анан экинчи, дин менен, дин. Мисалга, дин рамкага түшүп калат да, ал эч качан жаратуучулукка өтпөйт. Адам Кудай боло албайт, алар берчи, сактачы деп эле сыйына берет. Мисалга, мына ошого далил болду. Папа Римский ооруп атып бир дейт, ал өлөт. Анткени анда мындай кысылып калганда,
Мына 15 жашка чейинки балдар эмнеге ооруп атат деп атпайбы окумуштуулар Кытайда. Эмнеге өлбөй атат? Биринчи оор кимге жугуш керек? Өспүрүмгө жугат го, жана баланы окуя, нара калбас, сасып калбасын деп. Эмнеге ооруп атат 15 жашка чейинки дегенде, аларда эмоция жок. Алар күлүп жайнап жүрөт, аларда жаман ой жок. Көрдүңүзбү, Кыргызда ошо сыпат болгон, табиятка да мээрим төккөн, жамандыкты бөлүшө калган. Анан диндегилер ооруп баштайт. Мисалга, Кореядагылар деле эмне болуптур? Жана сектант ооруп баштаптыр, сектадагылар ооруп баштаптыр. Ошол монастырбы, мисалга, мына көрдүңүзбү? Анан Иранда башталды, Арабияда башталды. Динден чыгыш керек. Мен өзүм динде болчумун. Ушул илимди алгыча, аламдан байланышкыча мечит салгам. Азыр сыйынуунун доору бүттү. Сырдашып, сыйкыр касиетти иштетчү мезгил келди. Мисалга, мектепте жүргөндө атама энеме сыйынам, атам не кылайын деп улгуп болгону. Кийин 2 балалуу, 5 балалуу болгондо деңгээлим жеткенде атам менен сырдашып калам да ошол сыяктуу азыр аалам менен адамзат мына китептер аркылуу сырдашып туруп, сыйкыр касиетин иштетчү мезгил келди. Сыйкыр касиетти кыргыз иштетип келген. Менин колум эмес, Умайенем колу деп туруп эле жүрөк көтөрүп койгон, мисалга төлгө таш тартып койгон. Анан дагы кимдер ооруп экен? Иньянда. Мисалга мына Кытайлар эмнеге ооруп баштады? Дагы башка улуттар эмнеге ооруп атат дегенде, алар мисал канализациядан май жасаса, канализациядан спирт жасаса, мисалга курсак үчүн эле ошол жылаан сатабы, майда жасатабы ушуга эле түшүп калса, анан жанагы байлардын, бийликтегилердин ооруп атканы ошол. Ошондуктан ар бир организм чоң кызматка буйрулуп келген экен, ошо чоң кызматын аткарыш керек. То есть анатомия астрологиянын ролун аткара алат, аткарыш керек. Ошон үчүн мына мен өзүмдү санайм, менин геним жетилген, менин кара куш мээм ишке түшкөн, ошондуктан мен табиятты бейишке айлантып койгом. Азыр адамдын материясына муктаж болуп атат аалам. Мына мен эмнеге сүйлөп атам? Анткени менин оозум жеткирип атат. Оозум жеткириш үчүн менин башым ушунун баарын мындайча айтканда соображать этип, иреттеп чыкты. Бүгүнкү күндө мен дүйнө элине элчилик кылганга дагы мына мен сүйлөп атканда адамдар эстейт. Ошо мен теледе сүйлөп атканда адамдар айыгат. Себеби энергия носительдер бүгүнкү күнгө чейин болгон. Анан Кыргыздан Кудай чыгат, Кытайдан Кудай чыкпайт. Себеби кыргыз жана теңирчи деп айтылгандай, теңирдин Кудайдын сыпаты бул Кыргызда болгон. Анан эме ошо мен орус эмесмин, конечно, орус тилди дагы жеткиликтүү жеткире албайм. Бирок ааламдан берилген орусча сүйлөйт экенсиз, анан англистер бир кадам калат экен деп, анан ушул кыскача сиздерге жеткирген түшүнүктү орус тилинде бир аз түшүндүрүп коюуга аракет кылайын. Уважаемые журналисты, уважаемое человечество, уважаемые правители, я всегда пытался объяснить, донести вселенную науку, вселенную знанию, донести для всего человечества. Человечество должно знать самое главное. Самое главное сейчас вот вопрос сегодняшний. Неизлечимые болезни. Называется это коронавирус, это рак и так далее. От чего появился это коронавирус? Когда человек появился на Земле, не могли они говорить. Не было такой особняк, этажки, техника. Нужно было. Жизненные нужности появилась юрта, палатки, слова. Человечество прожило много эволюционных этапов, много эволюционных систем, система социализма, капитализма, демократия. Это все считается эволюцией. Жили когда-то эволюционный путь, это пророки, система Ленина, время богатыря Чингисхана или Манаса или Османа. Это все считается эволюцией. Благодаря многолетнему эволюцию
практику созрел человеческий ген. Если сравнить, весной человечество оставляет или вставляет семена, эволюционным путем это растение появляется. Если не соберешь вовремя, это испортится. А также человеческий ген достиг, человеческая анатомия должна в 21 веке исполнить роль астрологии. То есть человек должен стать человек-богом. Если не исполнит роль астрологии, роль духов, роль ангелов, роль Бога, тогда человеческое тело выделяет ядовитые вещества. Поэтому появляется болезнь, рак, вирусы и так далее. Я откуда беру такую информацию? Человечество сейчас не спасут правители, политика старых понятий не спасут, медицина не спасут, техника не спасут, ученые не спасут, земные. Я беру информацию, каждый человек должен знать о появлении своей миссии, должен познать себя. У каждого нации, у каждого человека есть истинная миссия появления этой жизни. Кыргызы считается, от Вселенной дает. Это предшествующий Вселенной, говорит. Это представитель Вселенной, говорит. А ученые же как-то писали, доказали, проверяли. Человек появляется, говорит, от обезьяна эволюционным путем. А кыргызы представители Вселенной. Как энергия появилась, как материя появилась. Например, снег откуда появляется? Снег, дождь, это как материя, видимые. А от чего появляется? От энергии появляется. А также кыргызы представители Вселенной, доказательства к этому. Вселенная достанет. Человек не пишет, оттуда дается, человек просто исполнитель. И начало 21 века, где-то в 98 году, на мои глаза явился Теңир Ата, Худай, Бог. И дал озарение, как озарение дал для всего человечества, как жить в новом мире. Вот я писал, хотел донести. Поэтому кыргызы считается, или от Вселенной дается величие кыргызы. Что это такое? Кыргызы может исполнить роль астрологии, роль Вселенной. Например, механик может же он управлять быстрой техникой, понимать технику, тормозная система, гидравлическая система и так далее. Он может управлять, а также кыргызы может понять язык Вселенную, может выполнить роль Вселенную. Поэтому кыргызы не может придумывать технику. Человечество должно знать, первый появился, то есть достиг человеческий ген. Если не исполнит роль астрологии, появляются разные болезни. Второе, должно знать, нельзя считать кыргызов как нация. Кыргызы это живой Бог, живые ангелы, живые, то есть они энергоносители Вселенной. Например, раньше вызывали дождь, отправляли бурю, чтобы сохранять свой народ, держали связь со Вселенной. И третье, должны человечество знать, величие кыргызам дано от Вселенной ответственность управлять весь мир, весь человечество. А кыргызы чем управляют на новом мире? И у них нет денег, у них нет техника. Кыргыз управляет весь мир человечества только через природные силы. Через огонь, через вода, наводнение, через воздух, как вирусы, через инопланетянов, через арбаев, через духов.
Должны человечество знать службу природы. И величием кыргызом открыл тайну Вселенную. Мы думали раньше, Бога думали, сидит кто-то на троне, какой-то старик. Это не материя, Бог это не материя, это энергия. Вселенная сила тоже энергия, ангели, высшие духи. Они созданы из предков, наши из предков. Они, вот когда человек умирает, их душа вылетает, какой-то имеет большую энергию или силу. Должны знать третье насчет Вселенной. И сегодняшние дня не спасут правители старых понятий государства. Вот, старых кто понятия живут правители государства, ученые, депутаты, не спасут медицина, не спасут техника, не спасут. Только один путь, один спаситель, вселенные знания. От вселенной давно. Аламдашу, это считается глобализация. То есть человек должен жить вселенным понятием. Человек должен стать человек-богом. Вот мне Тengri учил много, даже показывал, например, вот бұлыттарды жылдырып қойғанды, қайсы мемлекетке. Кәдімгідей эле мындай торт кескенде бұл жылдырып қоялар. Я вот объявил в прошлом году себя Богом. Мне так указано, если ты не объявишь себя Богом, человечество откуда найдут такие вопросы, Тengri ставил. Поэтому я считаю себя Богом. Вот кто-то считает себя мужчиной, а кто-то считает себя женщиной. Вот поменялась душа. Сейчас я не считаю себя мужчиной, я считаю себя человек-богом. Я считаю себя энергоносителем. Я считаю себя проводником. Кыргызы появилась, поэтому у каждого нации, у каждого человека есть свое место появления к этой жизни. Кыргызы спасут, должны спасти всего человечества, вселенным наукам, вселенным энергиям. Например, вот как техник понимает технику, кыргызы не должны стать мигрантом, кыргызы не должны сидеть в тюрьме. Как техник, кыргызы быстро понимает вселенный язык, у них есть в крови, у них есть в голове такое понятие, такую способность. Когда-то говорил, кыргызы управляют миром. Когда я говорил, тогда было смешно. Мне так дано. Кто хочет управить весь мир со своей экономикой, ты можешь управить с экологией. Вот как Китай хотел управить весь мир через свою экономику. Құдай бізге не берген? Аламдан адамзатты башқарасыңар деп құқық берген. Ошондуктан муну аламдан мынтип берилет. Как человек, если представить, Америка голова, Россия душа, а Китай как ноги. То есть мы раньше тоже давали пресс-конференцию. У каждого есть, если свое место у человека, у нации тоже есть свое место. А кыргызы тогда где? Кыргызы выполнят место вселенную. Анан кыргыздарға ушундай укук берилип атса, адамзатты башкарасың деп. Анан Кытай чыгып алып, мен экономика менен башкарам дегенде, мен экология менен гана басып коем. Мына менин керемет күчүм. Буга таң калбай деле коюңуздар. Мисалга мен ушунча уверенмин. Мен азыр мынтип машинада түшүп барат, мен адам экенимди да унутуп калам. Мен кадимкидей эле көрүнүш көрөм. Анан я суть жизни. Мен соттойм кадимкидей. Сот аял чакырып деле кылмыш кылса, үй мүлкүнөн ажыратып туруп 25 жыл абак айдабай атпайбы? Ошол сыяктуу менин аламда берилген соттук касиети бар. Анан кыргыз менен кырсыктырбайын деген оюм жок, адамзатты жойбайын деген оюм жок. Тетирсинче
ата деле баланы тилдебесе, эне баланы тилдебесе, же болбосо правоохранительных органов, если не будет судить, если не будет его там закрыть, вот тогда беспорядок будет же. А также я вот соттоп туруп, талкалап, жазалап турубунан окутуп коем. И человечество должно знать, у каждого анатомия органов есть свои истинные места. Человек может, человеческая анатомия может выполнить роль астрологии, конечно. А человек сам создан из астрологической энергии. Когда беременная женщина ходит или кушает нормально, у него настроение нормально, появляется полноценный ребенок. Если он в рамках его эмоций ходит, инвалид появляется. Человеческая анатомия создан сам из астрологической энергии. И душа человека откуда прилетает или откуда появляется? От Вселенной. Тело, наше тело, только исполнитель. Должен человек помнить. Раньше наше тело выполнил роль женщины-мужчины, а сейчас должны менять свою деятельность тела. Должны стать энергопроводником. Вот энергия – это Вселенная. Вот мне сел, и вот я выполняю свою роль. Менин сөзім, мои слова, мои глаза, мои мнения – это закон. Менин, то есть мое оружие – природная сила, вселенная сила. Наше желание, ихним, чтобы была здесь, существовало золотой век. И здесь кто будет умирать, самое главное, кто живет в рамках, религиях. Почему они ходят в рамки, это эмоции. Вселенные силы спустились на земле в виде инопланетян. Они не любят, кто ходит в религии, то есть кто живет в религии, кто вот живут в технике, много пользуется, там кто-то играет, а потом, потому что телепатия, так, как не развития не будет в теле. И кто живут иняне. Вот китайцы только живут же для живота. Кто живут для живота, это считается как животным. Поэтому очищение будет в этом мире. Здесь дается 70% человечества умрут. Здесь пишется. Я не знаю, я даже не верил. Здесь пишется, если не выйдет человечество от понятия иняня, как мужчина и женщина, если не выйдет, появляется, пишется, не как коронавирус, пишется как чума появляется, как ВИЧ и так далее, психика, рак. И bir жылға жетпей адам өліп қалады деген жер бар да, и человечество должно жить, чтобы не болеть, легкие. Инопланетяне где? Они в составе воздуха, они в составе в воде, они в составе земли, они в составе в огне. Человек в любом случае питает же это воздух. Автоматически, как душа, вселяется человечество. Если он живет по старым эмоциям, по старым понятиям, вот появляется болезнь псих. Джин ор гиркетти, это не джин, это джан гиркетти. И кто живет высшим духом, он даже не будет болеть. Богатыры жили высшим духом. Наш Таласские, например, живут высшим духом. Я вот, духи любят, кто держит себя духовно, кто живут вот высшим духом. Поэтому надо сказать мантру. Менің духымды ешкім түсіре албайды. Менің духым ешкімге бағынбайды. Менің сыйқыршылығым, ишенимдүү духым, повторяя мантру, выпитывает эта энергия. Мен улумун, мен жаратуучумун, повторяя мантру, вселяется, оказывается, эта энергия. Потом должны вести
или выводить это действию человечеству и землю. Теряется это, старый Бог пишется здесь, банкрот, появляется новый человек-Бог. Сейчас Бог действительно нет, поэтому не помогает там, кто там просит, кто там молится. Мына урматтуу журналист, бир нерсени эсиңизден чыгарбаңыздар. Адамдын гени жетилген кыз турмушка чыгып эне болобу, гени жетилген бала ата болобу, ошол сыяктуу ата эне болушубуз керек, вселенный кызматты аткарышыбыз керек. Эгер муну аткарбай эскиче жүрө берсек, ошол жан ичке кирет экен, ал жерге түшүп тур дагы, анан ал ар кандай ооруну пайда кылып коет экен. Ушуну билишиңер керек. Анан кыргыз улуу эл экен, жол тарап берет экен. Муну кайдан дегенде кайыптан берилиптир. Кайыптан нике буйрулат, Кудай тараптан ошондо. Кайыптан өлүм буйрулат дегендей бул китептин аты Кайып. Ошон үчүн эски саясатчылар, эски түшүнүктөгү адамдар, жетекчилер алып калбай, бул жерде так берилет. Бул бурулуштан эч ким өтө албайт дейт. Мисалга машинеде жанагы гонкада кетип баратканда бурулуш бар. Эгер бурулбасаң аракты өтүп кетет да. Бул бурулуштан өсүп кутулат адам, улуулук өсөт, же өлүп кутулат дейт. Ошон үчүн Арстан Алайга бериш керек возможность. Хотя бы техника мына элге жеткириш керек. Анан бул жерде мына өтүп берилет. Дүйнөлөшүүнүн эң чоң проектиси дейт да. Адамзат кантип бергет? Мына үйдүн деле проектиси бар го. Ошол бос үй катары берилген. Мисалга биздин могу жерибизде түндүктүн түшүп калганы да бекер эмес экен да. Мисалга кыргыз же Арстан Алай биз аалам экенбиз, түндүк экенбиз. Анан ага улуулуктар уланыш керек экен. Алар кимдер экен? Кыргыздар, калыстар, адамдар, арбайлар, саясатчылар, мына сиздер журналисттер. Ушул вселенный информацияны, ушул илимди элге жеткиришиңиздер керек экен. Карапайым элге, улуттарга, жаңы урпактарга, жаштарга, манасчыларга, көз ачыктарга ушуларды сактап калат экенбиз. Мына мен даярмын. Энергия түрүндө дагы, элчи түрүндө дагы мына мен даярмын. Ана мына Рана Арапова мисалга медакадемияда окутуучу. Азыр мен ойлонсом, педагогикада туура эмес болуп атат. Мына булар 8 жыл, эми 11 жыл окуп атат. Андан кийин адамды айыктыра албатканы айыктыра албай калып атат да. А менден 3 жыл окуду мына врачтар. Өздөрү келип менден айыкты. Мына өздөрү да айтып берген ошол жерде пресс-конференция берип. А көрдүңүзбү? Педагогикабызда туура эмес болуп атат. Адамдын жаралышын, доордун талабын бербей эле контракт окутуп, жолдон тайып, адам бузулуп керек ушул болуп атат. Анан дагы эмнени айтып коюшум керек? Мына бул кишилерди мен адам деп кабыл албайм. Буларды ошол бир жаратуучу, инопланетан деңгээлге жеткен деп түшүнөм. Инопланетан деген сөз мындай экен да. Бул жерде мынтип берилет. Адам атадан таркаган адамзат жаңы доордо инопланетанга айланат дейт. Могу табият бейишке айланат. Мына табият чын эле кыш жоюлду. Мен качан кыш жоюлат деп айтсам күлгөн. Мен өзүм мындай духум түшүп жүрдү ошол жылдары. Мына быйыл орустар иштеп баштады го. Куда делись русский мороз деп издеп атат го. Таппай калды. Көрдүңүзбү? Көрсө адамдын жан дүйнөсү табиятка таасир этет экен. Мисалга, гүлүп турган жерде, музгу болгон жерде өсүмдүк жакшы өсөт, гүл жакшы өсөт дейт го. Же жакшы аялдын колунан жакшы өсөт дейт. Мисалга, ошо сыяктуу сиздер ушу энергияга айлансаңыздар, табиятка, элге таасириңиздер тиет. Анан бул кишилерди мен мындай эле жалган айтып атканым жок. Ушу медик катары, мына ушул кишилер адамзатты окута алат. Себеби медициналык образованиясы бар, ааламдыкта илими бар, мына ушул кишилер жеткире алат. Андан башка эмне деп айткым келди? Анан бул баш Кудайдын ордун, ааламдын ордун баш аткарат дейт да. Кыргыз, то есть адам күнбаш болуп калат дейт. Же болбосо бүгүнкү күнгө чейин мынтип айтып келген. Ученых бир 6, ученыйлардын башы 6% иштейт экен. Анда 100% мен качан иштейт? Ушул доордо иштейт экен. Мына менин башым ошондой иштейт. Эмнеге дегенде, мына баш иштебесе колу насабы деп коет го кыргыздарчы. Баш иштесе сен болор болосуң, бара болбойсуң. Баш иштеген үчүн түшүнүп атам да, ааламдан адам жаралып келген чын да. Бул дүйнө бирдейин да, кайра жан асманга кетет да деп мисалга. Ошон үчүн кара куш мээштеп, адам жаратуучулук өтүш үчүн окуулар бул теле аркылыкпы, уюштуруппу, суроолор, жооптор сөзсүз керек делет.
Мына өпкө деле эмне кылыш керек экен? Биз ойлогонбуз канды тазалайт, жөнүндө бир дем берет деп. Жок. Ал ошо духту көтөрүп туруш үчүн өпкө болуш керек экен адам. Кадимкидей ушу духун көтөрүп. Мына дух канчалык күчтүү болсо, жашоо оңой, жеңил болот дейт да. Духта экен кептин баары. А духу жок адам бирөөгө да керек болсо сөз айта албайт да. Кептин баары духта. Өпкө, аны ошону өпкө аткарат экен. Анан духу күчтүү адамга дагы ал оорубайт, оорун өзү жеңет деп берилет. Ушул ана мен кыргыз болуп жаралып калганыма ыраазымын. Ааламдан ушу кыргызга адамзатты куткаруу үчүн аян келгенине ыраазымын. Ошону сиңирип алганыма ыраазымын. Анан менин сыйкырчылыгым ишенимдүү духум деп мен айттым го, менин сыйкырчылыгым ишенимдүү духум. Бул чынбы? Мынтет, дух күчтүү аял, келчи балаңды жүрөгүн көтөрүп коеюн дейт, жөн эне көтөрө албайт. Көрдүңүзбү? Ишеничте, ошо бийик духта. Бир жерде мынтип берилет. Илим, ишенич, бийик дух депчи. Анан могу энергия жайгашкандай, мына мен өзүмдүн жашарганымды көрүп атам. Тилимдин мен керек болсо орус тилин унутуп калдым эле. Өзүм армияда командир болгом, характерская жазгам, занятиялерди бергем. Кийин мына ааламдык мыйзам убагында кандайдыр бир тилим булуп калган, акыркы убакта болсо кайра ошонун ордуна келип атат. Демек, адам жашарса болот экен. Мына ошо энергия кийгенден кийин адам өлбөй калат экен. Мисалга, өлүм эмнеден пайда болгон? Кысылуудан, кыжаалатчылыктан. Ушул эң башкысы дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан ошо вирус эмнеден пайда болгонун айтып бердим сиздерге. Андан кантип кутулуш керек экен? Анатомия, астрологиянын ролун аткарыш керек экен. Мына могу кыздарды айтат. Мен аялмын деп жашабагыла дейт мындан ары. Мен ааламмын, мен жаратуучумун деп. Кудайдан кийинки эле керемет менде бар деп өзүңөр жоопкерсиз керек. Чын эле аял кечирүүмдүү эркекке караганда. Аял сабырдуу, аял көтөрүмдүү. Эркектин колуна эки бала тийип калсын, ал энесин, жежесин издейт. Аял көтөрөт. Мына көрдүңүзбү? Аял жаратуучу. Мактаса маймылдай эркек мугалим болот экен. Демек жердин кудайы адам, жердин кудайы аял. Мурун мына согуш убагында эркектерди мактаган экен, жана 4төн аялды ал деп бир укук берген экен. Азыр тетирсинче бул доорду аялдар курат дейт. Анан Кыргыздан кыздар көптөр өлөт деген, ошо энергиясы менен дүйнөнү башкарат деген мына бүгүнкү күндө ушундай бир мезгил болуп атат. Убакыт ушул экен, түшүндүргөнүм ушул болду, бирок мен офисимдеби же студияңыздарга чакырсаңыздар дагы мен мындан кененирээк жеткиргенге мен өзүмдү милдеткер катары санайм. Сиздер дагы ошо сакталып, кырсыктап калбаш үчүн могу уук милдетиңерди ушу менден алып элге жеткирип койсоңуздар. Биз ойлойбуз, ушу манасчылар, көз ачыктар кыйын го десе, жок, алар сиздерден ылдый турат экен. Ошон үчүн саясатчылар чечпейт бир жерде, журналисттер чечет. Сиздер окутуп кетсеңиздер, ааламдан да сакталып каласыз. Анткени кырсыгы эмне болот деп турат бул жерде. Адам кызмат милдетин, ааламдык кызмат милдетин билбесе, Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Кырсык только ден соолуктан, иштен эмес, бала чакадан, мал пулдан, өңүңгө тосуу көрсөтөт, ооматыңан, байлыгыңан, бийлигиңен ар тараптан кармайт. Ошондуктан мен кыргызды Кудай ордуна аткара алат дейм. Кыргыз ааламды сактап калды деп ойлойм. Себеби бир адам чыкты, бир адам жазды, мына калганы окуп кетет. Ошентип биздин алтын доору бул Кыргыздын доору дейт. Кыргыз бийлик жүргүзчү, кыргыз жол көрсөтчү, кыргыз соттоочу, кыргыз бир багытка өткөрчү мезгил келди. Болбосо мына бирөө оружиясына таянган, бирөө долларына таянган, бирөө дагы бир нерсесине таянган, экономикасына таянган. Мен кандай жер каратып койдум? Ошол сыяктуу эле мен өз роолумду аткара берем. Мен өзүмдү милдеткер санайм. Мен адамча жашап алган жокмунбу? Кудайдагы сыпат кайсы иштерди кылыш керек эле? Мен өзүмдү ушундай жоопкер санайм. Ошол бүгүнкү күнгө чейин ушул кенедей кичине бир нерсени ойлонуп койсом ошого байланыштуу келе берет. Ошондуктан мен кыскача бүттүм. Эжекелер сүйлөбөй эле койсун, убакыт узарып кетти. Мен просто айткым келет. Кыргызстанда коронавирус келеби? Аны айтып өттүм, сиз кечирээк келдиңиз. Коронавирус келбесе дагы башка ар кандай оору кимдерде болушу мүмкүн экен? Динде жүргөндөрдө. Анткени өзүн рамкалап алгандыктан, кысылып жүргөндүктөн, кыжаалат болуп жүргөндүктөн ошолордо болот. Техникага түшүп алган, анан могу өзүн тааныбай пендечиликке түшүп алган. Жок, эмне акмазара келеби, келбей ошол.
Эми бул жерде мынтип берилет. Арыстан Алай энергиясы менен кыргыз тукумун коргоочу, адам тукумун оңдоочу жалгыз булак дейт. Ана мен өзүм ошо коргоп турам деген ошо энергия менен болуп атат. Эгер бул кыргызга, эгер мындай вирус келсе көтөрө албайт, бирок майда кырсы кыргызда боло берет өзүн таанырча. Келбейт. Анткени эмне деп атат Арыстан Алайды? Арыстан Алай кыргыз тукумун коргоочу, адам тукумун оңдоочу жалгыз булак. Бул энергиясында бир касиети. Ата эмне кылалы? Балдардын атасы деген сыяктуу. Арыстан Алай жалган дүйнөнүн жолун жабуучу, чыныгы дүйнөнүн жолун ачуучу жалгыз сот дейт. Ошондуктан мен айткам, кыргыз оорубайт депчи. Эмнеге дегенде кыргыз менин илимим менен көп өстүрүп койдук, аракет кылып койдук. Дуктары кийип жүрөт. Керек болсо ошо понятиеде жашап атат деп. Ааламдын же болбосо мындай элестетели. Кыргыз бир суу дейли. Суу наводнение болуп таякты жеп келет го. Ал сууга келсе жукпайт да. Ошол сыяктуу бул вирус кыргызга келбеш керек. Келбейт. Анан мага көзүмө көрсөтүп койду. Мындай автокем менен эле жерди кестирип эле мындай чек араны мындай жаап койдум да. То есть мындай чектеп. Жана бирөөлөрдө мынтип чегереңди чийип коет го, ошол сыяктуу. Вопросы есть? 70% адамзат кырылып калат деп атпайсызбы? Анын ичинде билер болушу мүмкүн. Анан жана бул китептин автору сиз өзүңүзсүз, Бул китептен мындай кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан көп адамдарга байланыш түштү да, мен билгенден 6-7. Анан ошолордун китебин алып келсең эле бир эле маанини берет да. То есть мындай ишеним берет. Ал мындай түрүнөн берсе, буга мындай түрүнөн берилген. Бирөө 80 жашта, бирөө 30 жашта, ошол сыяктуу эле ар тараптан берилген. Анан 70% адамзат кырылат деген жана айттым го. Ким эмоцияда жүрсө. Мына 15 жашка чейинки балдар эмнеге оорубай атат? Эмоциясы жок алардын. Динде жүрсө. Ошо иниян эски түшүнүктө жашаса, то есть анатомиясы астрологиянын ролун аткаргыч аңды. Эмне үчүн ойлойсуз коронавирусту именно сиз жиберген эмне үчүн айтып ойлойсуз? Бул китепте бар. Мисалга мага ушул берилгенде митет. Вирус жөнөт, булут жөнөт, куюн жөнөт депчи. Анан мен ошол быйыл эле коронавирус башталганда менин мурунку эфиримди кыргып туруп чыгарышты да. Болбосо мен айттым го былтыр берилген деп. Анан муну ойлондум да, бул мен окугум барбы, эмнеге мындай дегенде жерде тазалануу жүрүш керек экен деп өзүчү. Анан жерде адам өлүп атат деп ойлойбуз да, жалко депчи. Жок. Бул жерде мынтип берилет. Адам өлүп кетсе утуш дейт. Жаны могу тозок жашоо экен да, мисалы эчтекеге жетпей жана кыйналып жүргөндөн көрүп, жан асманга учуп кетсе, бир бейишке боштондукка чыгып кетет экен. Ошон үчүн өлүмдү жок эле нерсе катары көргөн экен. Кыргыз мисалы өлүмдө кошоп койгон. Ал эмне деген сөз дегенде, бул дүйнөдөн кетип башка дүйнөгө кызматка кетти деп. Же болбосо кызы кеткенде да кошоп кошкон экен. Ал тирүү эле, бирок ал эне болуп башка жерге кетти дегендей. Анан мына мен вирус жөнөтөм, куюн жөнөтөм, булут жөнөтөм, дагы эле оору жөнөтөм, торнадо жөнөтөм. Эмнеге? Адамзатты башкаруу үчүн. Башкаруу үчүн. Аны техникасы токтото албайт да. Аны президенти токтой албайт, аны уюмдары токтото албайт. Ошентип анан башкаруу үчүн мен вирус. Бул 2020-жыл ушул курулуш болот деген 2070-жылга чейин өтө чоң ылгоолор боло берет. Биз ошо кызматыбызды кылып коебуз. Анан мага адамзаттын ишеничинен деле мага бир тыйын, мен өз кызматым кыла берем. Мугалим деле балдарды окутуп кете берет да. Же эне ата деле балдарды тарбиялап кете берет да. Мен кылдым, мен мынтип атам дебейт да. Анан мезгили келгенде адамзат түшүнөт. Ушул мен Сиз өзүңүз туура кылып атам деп ойлойсуз, Мен туура кылып атам деп ойлойм. Мынтпесе дүйнө башкарылбайт. Адамдардын өлүмүнөн сизге эмне керек? Адамзат ошентип башкарылат экен да. Немелерчи, чоң алымдарчы, динде жүргөндөр. Жин кирип кеткен адамдарды жин чыгарып атышпайбы? Мисалы камеранын алдына коюп алып эле, эки колун байлап алып жин чыгарып атпайбы? Сизде бир ошондой касиет барбы? Көз көрүнүп мына камеранын алдына бир. Мен көз көрүнө эле жин эмес, рак менен ооруп келген адамдарды көз көрүнө эле айыктырып коем. Камеранын астында эмес, өзүмдүн ушундай помещениям бар. Ошол жерге сабак өтөм, денесин бошоп турам. Ошо энергия өткөрүп койгондо эле адам айыгып кетет. Ошо 30 жылдап жин оорусу менен ооруп келген адамдарды, ошо молдолор оңдой албаган, медицина оңдой албаган адамдарды оңдоп коем. Ал эмне дегенде, ошол жана айтып өттүм, ичине жан кирет, жан киргенде жини келет дегендей эмоцияда жашаса. Эң эле ошол бир 3 нерсени түшүнүп койсоңуздар, адамдын гени жетилгендиктен ааламдын ролун аткарбаса, ичтен бир уулуу зат бөлүп чыгып атат. Ошон үчүн жанагы Кытайга барып келбегенде эле бирөөлөр ооруп атыптыр деп коркуп атпайбы? Мына ошондон оорулар пайда болуп атат. Биринчи,
Экинчиден адамзат жол таппай калганда кыргызга аян катары илим түшүп, илим менен кошо сыйкырым бергенин, кыргыз дүйнөнү башкарарын, башка багыты жок экенин, анан Кыргыздан эмес, Кытайдан эмес, башка улуттан эмес, Кыргыздан ошо Кудай сыпаттагы адам чыкканын эстеп коюңуздар. Анан өзүңүздөр ошо кыргыз экениңерди билип, эгер түбүңөр тегиңер кыргыз болсо, анан ошо ааламдын ролун аткарып, эскичиликтен эртерээк чыгып, бул өзүңүздөргө керек бул. Ушуну билип коюңуздар. Анан үчүнчү, сиздер журналисттер, сиздер жеткиришиңиздер керек, сиздер сактап калышыңар керек. Мен даярмын, чакырсаңыздар да барам, кенен сүйлөп берсеңиз барам. Бул илим, бул буга окшогон предметтер бар, буга окшогон көп китептер бар. Бул өтө чоң илим, кадимкидей эле окуш керек, окуу жайын уюштуруш керек. Анан кыргыз булут жөнөтө, вирус жөнөтө, оюн жөнөтө дегени бул туура. Себеби илгери душман келгенде деле эмне кылыптыр? Коюн жөнөтүптүр, жаңгыр чыкырыптыр. Эмнеге эстеп атасыз мисалга? Себеби мен сүйлөп атканда могу ааламдык энергия кирип атат дагы, эскиңиз чыкканда эстеп атасыз. Мына бул кадимкидей эле. Эми биз Кытайды да эртең айыктырып койсок болот. Коронавирустан кадимкидей эле. Эмнеси менен? Төлөс, через техник. Андан ары өзү перевод кылсын. Анан адамдын башы түшүнүп кетсе эле эски түшүнүктөн чыгып кетет. Анан эми аалам дейбизби, Аллах дейбизби, вселенная силы бары чын да. Ошолордун требованиясы ушул болуп атат. Ата-эне деле талап кылат да, мендей бол деп кызын. Ата деле талап кылат да, уулу мендей бол деп анскандай. Же болбосо Россияга көчүп барсак, биз ошол жердин тилин билишибиз керек. Ошол жердин закону менен жашашыбыз керек. Ансы кандай ааламдык күчтөр жерге түшкөндүктөн азыр ошолордун талабына көнүшүбүз керек.